Салам достор, бүгүн биз сиздер менен ойду башкара билүүнүн күчү аттуу насаатты баштайбыз. Атомдун күчү, атомдук бомбалардын күчү жана масштабы, ошондой эле күчтүү техникалар пайда болгонго чейин алар алгач адамдын оюнда пайда болгон. Демек, ойдун ишке аша турган күчү бар. Ойду башкара билүүнүн күчү бар. Бул тема абдан чоң тема болгондуктан мен бул теманы бир нече кыска темаларга бөлдүм. Бүгүн болсо биз силер менен ойду башкара билүүнүн маанилүүлүгү жөнүндө карайбыз. Колго көңгүс, жапайы, азоо, гүлүк аргымакты элестетиңиз. Анын териси жалтырак жана жылмакай, мойнундагы жалы жоон жана таноосунан чыккан кошкурук бир укмуш. Ал буттары менен жер тепкилейт жана күчүнө сыймыктанат. Анын көздөрүнөн коркпос мүнөздү жана умтулууну көрүүгө болот. Бул аргымакты жеңилгис кылган негизги сапаты анын жапайы руху жана көз карандысыздыгы. Ал оңой менен баш ийбейт жана жүрүм-туруму дагы күтүүсүз болушу мүмкүн. Ал эркиндикти жакшы көрөт жана эч кандай чектөөлөргө чыдабайт. Ошондуктан аны талаалар менен адырлар аркылуу тез ылдамдыкта жүгүрүп баратканын көрүүгө болот. Бирок бул аргымакты өзүнүн азоолугуна, майтарылбастыгына карабастан, мыкты саяпкер аны ооздуктап, чеберчилик менен ал аргымакты өзүнө өтө ишенимдүү кыла алды. Саяпкер бул аргымактын күчүнө жана жөндөмүнө кылдат көңүл буруп, сабырдуулук жана ишенимдүүлүк менен кам көрүп, аны ат жарыштарда биринчи байгелерге жете турган күлүк аргымак кылып таптады. Бир кезде колго көңгүс, жапайы жана азоо ат эми өз кожоюнуна баш ийип, ага атак даңк, ийгилик гана алып келбестен, ат жарыштарда биринчи орундарды багындырып, кожоюнуна финансы жактан дагы миңдеген, миллиондогон утуштарга ээ кылды. Биздин ойлор менен дагы ушундай. Эгерде биз ойлорубузду башкара билбесек, жогоруда жазылган ар кайсы талааларда максаты жок жүгүргөн жапайы күлүк ат сыяктуу. Ал эми майтарылбас аргымакты мыкты саяпкер ооздуктап, чеберчилик менен аны өзүнө баш ийдире алгандай, биз дагы ойлорубузду өзүбүзгө багындырганды үйрөнсөк, анда биздин ойлорубуз дагы иретке келип, жашообуз маңыздуу жана жемиштүү болот. Эмне үчүн ойду башкара билүү биздин бүтүндөй жашообуздун жана Кудай менен болгон мамилебиздин маанилүү бөлүгү болуп саналат. Ойду башкара билбесек, жаман ойлор биздин жеке жашообузга, Кудай менен болгон мамилебизге, руханий өсүүбүзгө жана жашообуздун бардык тармагына терс таасирин тийгизет. Андан сырткары, жаман ойлор бизди тынчсызданууга жана ар кандай шектенүүлөргө, паникага жана депрессияга жана андан да жаман көйгөйлөргө алып келет. Ойлор адамдын каалоолоруна, сезимдерине, жүрүм турумуна, мүнөзүнө, иш аракеттерине, чөйрөсүнө, атүгүл бүтүндөй жашоосуна түздөн түз терс же оң таасирин тийгизет. Мына ошол себептен ойду башкара билүү биздин жеке жашообуздун, бүтүндөй жашообуздун жана Кудай менен болгон мамилебиздин маанилүү бөлүгү болуп саналат. Накыл сөздөр 4 бап 23 аятта бул жаңы котормодо мындай деп жазылган экен. Баарынан мурда өз ойлоруңдан, ойлогон ойлоруңдан сак бол дейт. Мурунку котормодо баарынан мурда сактай тургандан жүрөгүңдү сакта деп жазылган. Анткени өмүрдүн булагы анда дейт. Ал эми жаңы котормодо баарынан да ойлогон ойлоруңдан сак бол. Анткени алар сенин бүт жашооңду көзөмөлдөйт дейт. Башкача айтканда, бүт жашооңду башкарат. Демек,
ойлордун бүтүндөй жашоону көзөмөлдөй ала турган, бүтүндөй жашоону башкара ала турган күчү бар экен. Өз ойлоруңду көзөмөлдөбөсөң, ойлоруң сенин бүтүндөй жашооңду көзөмөлдөйт, башкарат. А эгерде өз ойлоруңду көзөмөлдөй алсаң, башкара алсаң, анда сен бүтүндөй жашооңду жана келечегиңди башкара аласың. Мына ошол себептен ойду башкара билүү биздин бүтүндөй жашообуздун жана Кудай менен болгон мамилебиздин маанилүү бөлүгү. Ал эми накыл сөздөр 18-бап 21-аятта өлүм менен өмүр тилдин бийлигинде, башкача айтканда сүйлөгөн сөздүн бийлигинде, аны сүйгөндөр анын жемишинен татышат деп жазылган. Бул аяттан биз адам сүйлөгөн сөз менен же өмүр берет, же өлтүрөт деген чындыкты көрө алабыз. Жакын адамынын айткан сөзүнө таарынып, өзүн өзү өлтүргөн, жипке асылып өлгөн адамдар жөнүндө тилекке каршы көп эле угабыз. Ошондой эле тескерисинче, жакшы сөздөрдү угуп, сооронуп, кубанып, атүгүл оорусунан сакайгандар жөнүндө дагы көп угабыз. Кыргыздарда дагы сонун макалдар бар. Жакшы сөз жан эргитет, же болбосо жакшы сөз жылаанды инине киргизет деген. Ошондой эле Сулаймандын накыл сөздөрүндө жагымдуу сөз бал, ал жанга жагымдуу, сөөгкө дары деп жазылган. Демек, жагымдуу сөздөр, жакшы сөздөр денени дагы, ошондой эле жанды дагы айыктыра ала тургандай дарылык сапаты бар экен. Дарылык күчү бар экен. Ал эми сүйлөгөн сөз менен ойлогон ойдун кандай байланышы бар? Иса Теңир Матай 15-бап 18-аятта ооздон чыккан сөз жүрөктөн чыгат деп айткан. Демек, ооздон чыккан сөздөр ойлогон ойлордон чыгат. Ысрайылдар алар жүрөгүбүз менен ойлонобуз деп ишенишет. Демек, жүрөк менен ой бир. Ойлогон ойлор ооздон чыгат, жүрөктөн чыгат. Ой менен жүрөк бир. Демек, тил менен сөздүн тыгыз байланышы бар. Бул аятка ылайык жакшы сөздү сүйлөгөндү сүйгөндөр жакшы жемиш, ал эми жаман сөздү сүйлөгөндү сүйгөндөр жаман жемиш тартышат. Башкача айтканда, жакшы сөздү сүйлөгөндү жакшы көргөндөр өмүр жемишин, ал эми жаман сөздү сүйлөгөндү жакшы көргөндөр өлүм жемишин татышат. Мына ошол себептен ойду башкара билүү биздин жашообуздун жана Кудай менен мамилебиздин маанилүү бөлүгү болуп саналат. Эми жогоруда окуган ыйык жазуудагы 2 аяттын негизинде ой жөнүндө, ойду башкара билүүнүн маанилүүлүгү жөнүндө эмне билдиңиз? Видеону паузага коюп, бул суроолорго өзүңүз үчүн жооп берсеңиз, бул сиз үчүн практикалык иш болот. Өз ойлоруңузду башкара билбесеңиз, анда анын натыйжасы кандай болот? Видеону паузага коюп, бул суроого жооп бериңиз. Жана тескерисинче, өз ойлоруңузду башкара билсеңиз, анда анын натыйжасы кандай болот? Биз жогоруда окуган накыл сөздөр 4-бап 23-аятка ылайык өз ойлоруңду башкара алсаң, бүт жашооңду башкара аласың. Ал эми өз ойлоруңду башкара албасаң, анда ойлоруң сенин бүт жашооңду башкарат деген чындыкты көрдүк. Ал эми ойлор ар кайсы талааларда жана адырларда баш аламан, максатсыз жүгүрүп жүргөн азоо ат сыяктуу. Ошондой эле накыл сөздөр 18-бап 21-аятка ылайык жана Матай 15-бап 18-аятка ылайык биздин оозубуздан чыккан сөздөр биздин жүрөгүбүздөн, биздин ойлогон ойлорубуздан чыгаарын көрдүк. Ал эми ойлогон ойлорубуз жаман болсо, сүйлөгөн сөзүбүз дагы жаман. А ойлогон ойлорубуз жакшы болсо, анда сүйлөгөн сөзүбүз да жакшы. Эгерде ойлогон ойлорубуз жаман болсо, анда кантип
жакшы сөздү сүйлөмөк элек. Кийинки насааттарда биз жаман ойлордон кантип арылуу керектиги жөнүндө сөзсүз карайбыз жана практикалык көнүгүүлөрдү, практикалык кеңештерди дагы карайбыз. Бул сиздер үчүн абдан керектүү жана пайдалуу насааттар болот. Ал эми бүгүн болсо биз ойду башкара билүү жашоонун жана Кудай менен болгон мамиленин маанилүү бөлүгү экенин көрдүк. Эми иш жүзүндө бул чындыктарды кантип колдоно алабыз? Эң алгач, эгерде сиз өз ойлоруңузду башкарганды үйрөнбөсөңүз, анда алар сиздин бүтүндөй жашооңузду башкарарын, жашооңузду жана келечегиңизди максатсыз жана баш аламан кылаарын түшүнүшүңүз керек. Эгерде бул чындыкты түшүнгөн болсоңуз, анда өз ойлорумду башкарганды үйрөнөм деп бүгүн азыр чечим чыгарыңыз. Бүгүнкү мүмкүнчүлүктү колдон чыгарбай, эртеңкиге калтырбаңыз. Ар бир насаатта мен ойду башкарууну, көзөмөлдөөнү кантип иш жүзүндө аткаруу керектиги жөнүндө практикалык кеңештерди берип турам. Эмки насаатта биз ойду башкара билүүнүн күчү, таасири жөнүндө, ошондой эле ой деген эмне жана алар кантип пайда болот, кайсыл жерде пайда болот, ошол жөнүндө карайбыз. Эмки насааттан көрүшкөнчө, Кудайдын тынчтыгы сиздер менен болсун.